урматтуу Садыр Нуркожоевич ушуну жөн калтырбастан, кайдыгер болбостон биздин ата энелердин үнүн угуп коюшуңузду суранабыз. Жалпы 50-ге жакын мугалим, 400-ге жакын окуучу мына билимсиз калуу алдында коркунучунда турат. Биз бул мектептин жабылышына 100% каршыбыз. Окуучуларды мына ара талаага таштап койсо, каяка барабыз дегенчи. Бул бир продуктовый кичинекей магазинди берген жок арендагачы. Биз да атасыктап беребиз. Бул школа жабылбайт. Биз 400 баланы эртең 2 айдын ичинде көзүн жалдыратып, жанагы бизнес школаларга таратып кое албайбыз. Биздин балдардын кызыкчылыгын коргоп берип, балабыздын жакшы билим алышы үчүн мына эми азыр тиешелүү органдар кандай бизге жардам берет, кандай коргойт, биз ошону көрөлү. Урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич, ушунча ата эне, мектеп жамааты сизге кайрылууну туура көрдүк. Биз артыбызда турган имаратты ижарага алып, балдарга билим берип, мектеп иштетебиз. Ачылганыбызга 5 жыл болду. Келбил мектеби Ош шаарында ордубар мектептердин бири. Мектеп ачуу, команда топтоо, окуучуларды чогултуу, билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү кыйын, түйшүгү оор, кыжалатчылыгы көп иш. Мектепти жаап салуу заматта. Имарат ээсинин байысам деген ниети 400-ге жакын окуучунун билим алуусуна 50дөй мугалимдин ишин токтотууга себеп болууда. Мындан 2 жыл мурун ушул бүтпөгөн имаратты бүтүрүү үчүн болгон каражатыбызды салып, жетпегенине жашап жаткан үйүбүздү күрөөгө коюп, алган кредитибиз бүтө элек дагы деле төлөп келебиз. Имарат ээси Жолдошова Назгүл документ боюнча элик кылган бир тууган иниси Жолдошов Өмүрбек бизди бул имараттан чыгарам деп жатат. Башында 5 жылга келишим түзөбүз деген сөзүнө ишенип каражат салганбыз. Бүтпөгөн имаратын бүтүргөнбүз. Жыл сайын ижара акысын көтөрүп, жаңы келишим түзөт. Ижара акысы да болчойгон чоң сумма. Бул жылы да жаңы келишим түзөбүз деп иниси телефон чалып айткан. Анын сөзүнө ишенип, ремонт жасап, ата энелер, мугалимдер менен келишим түзүп, окуучуларга бирдиктүү форма үчүн каражат топтоп, буйрутма бергенбиз. Кийин эле бир жумадан кийин, жок, биз силер менен иштешпейбиз. Имаратты бошоткула, суу менен светти да өчүртүрөм деп чыкты. Бул маселе боюнча Ош шаарынын мэрине, Ош шаарынын башкы прокуроруна, УКМКнын Ош шаары боюнча башкы башкармалыгына да кайрылдык. Ижара ээлери Акбура милиция бөлүмүнө имаратымды мыйзамсыз басып отурат деп арыз менен кайрылган экен. Тергөөчү чыкпасаңар кылмыш ишин козгойм деп бизди кыжалат кылып турат. Биз кылмышкер эмеспиз. Биз болгону билим берүү үчүн күйгөн билим берүүнүн чыныгы күйөрманыбыз. Ошончо окуучунун билим алуусу үзгүлтүккө учурап калбайбы деп ойлонгон эч ким болбой жатат. Мектептин башталышына 1,5 айдан көбүрөөк эле убакыт калды. Азыр башка имаратка ошончо окуучуну алып чыгып, шарт түзүүгө каражатыбыз, мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Кайрылуубуздун максаты болгону ушул имаратта дагы 1 жыл иштөөбүздү суранабыз. Ижара акысын беребиз деп жатабыз. Имарат ээлери ага макул болбой, көнбөй, жогорку жактагы күчтүү тааныштарыма дайындап, күчкө салып болсо дагы чыгарам деп аракетин көрүүдө. Биздин мектеп бизнес мектеби эмес. Окуу төлөмдөрүбүз дагы жогору болбогон, айлык маянага жашаган, бирок балам билимдүү болсо экен деген бюджеттик тармакта иштеген жарандарга ылайыктуу. Урматтуу өлкө башчыбыз, ушул көпчүлүк кайрылуубузга кайдыгер карабай, көңүл буруп жардам берүүңүздү суранабыз. Билим берүүсү, тарбиясы бизди канааттандырган үчүн ушул жерге келип атабыз. Эми каникулга бүтүшүнө деле 1,5 ай батыл өтүп кетет. Биз кече уккандан баштап эле түйшүккө түшө баштадык да, кайсы жака эмне болот бул келечеги депчи. Бул имараттын ээси деле ойлош керек болчу да, мектепке берип атканын билген. Бул бир продуктовый кичинекей магазинди берген жок арендагачы. Анан дароо эле 2 жылда эле чык деп, булар даже өздөрүнүн расходун да актап бүтө элек да, ремонт кылган. Коллектив аябай келгенде бул жерде тартип, тазалык, ошондой эле мындай жоопкерчилик бар экенин баары сезебиз. Мына ата энелердин баары турат. Ушунун баары буну тастап берет деп ойлойм. Биз да аябай кыжалаттабыз. Азыр ушинтип имарат ээси ушунча жамаатты, ушунча окуучуларды мындай ара талаага таштап койсо, каяка барабыз дегенчи. Себеп дегенде биз кымбатыраак мектептерге дагы бере албайбыз. Ушунча ата эне келип отурабыз, ысыктын күнүндө эч нерсеге карабай, биздин ушул мектептин жетекчилигине колдоону көрсөтүп бериңиздер, бизге мектепти кайтарып бериңиздер. Жогорку кеңештен, урматтуу Садыр Нуркожоевичтен баарынан суранабыз. Эгерде ушул ыймандуу адам болгондо ушул 400 баланын көзүн жалдыратып туруп, 2 айдын ичинде ушул школаны жаптыртып кое албайт да. Негизи чындап ичи атышып атат. Эми балдарыбыз орто жолдо эми кайсы жакшы мектепти каяктан таап беребиз дегендейчи. Ансыз деле Кыргызстаныбызда государственный мектептер жетишпейт.
ошон үчүн мына частный мектептер ачылып атат. Бул зарылчылык бар нерсе да. Кичинекей ремонт болбогон нерсени бул бакча мектептин директорлору түптөп ушул убакка чейин алып келген. Эң сонун мектептердин бири эле. Мен дагы мындай өкүнүчтүү болуп турам да азыркы убактачы. Жалпы 50-ге жакын мугалим, 400-ге жакын окуучу мына билимсиз калуу алдында коркунучунда турат. Ошондуктан биз жалпы ушул биздин дагы балдарыбыз ушул жерде окуйт. Балдардын ата энеси катары биз жалпы президентибизге, укук коргоо жалпы органдарына кайрылуу жасайт элек. Ушул Келбил жеке мектебинин жабылып калуусун алдын алып, бир колдоо көрсөтүп, көйгөйдү чечип берүүңүздөрү суранат элек.